O kapırlar, din buzuklar ар кандай майрамдарды чыгарып, ошол убакытта айтканда скидка дейт экен да. Скидка чыгарат экен. Бал 50% скидка, 60% скидка, кээ 70% скидка дейт экен да. Бирок айланайын биздин мусулмандар болсо, именно эки майрамыбыз бар экен, Ороз айт менен Курман айт. Ошондо биздин товарлар 70% кымбаттап кетет да. Кичинекей эле көчөңкү эле турган жүзүм мына бүгүн 100 сом болсо, эртең майрамдан 600 сом болуп кетет. Айланайындар, аны айтайын деген нерсем эмне? Келде мусулмандар, мусулманчылык кылабыз. Ошол мезгилде ушундай бир мусулмандарды ойлойлу. Биз мусулман ушул майрамдарда эт жебегендер эт жейт деп ойлойбуз. Көптөн бери жеген кедейген бал эт жейт деп ойлойбуз, бирок биздикилер болсо ошол жей турган этти ушунча кымбаттатып ийет. Bir koy masal 15.000 tursa hazır erteng gün soya turgan bolsam 25.000 деп коюп турат да, 25.000 болду. Атайын ошон үчүн билесиңер жана монополия деп коет. Ошону атайын элдер кыйналып турган мезгилде сатам деп чогултуп коюп тургандан кийин ошону саткан адамдар күнөөкөр болот. Ким курбандык кыла турган болсо, муздоодон канча кан тамчыласа, союп аткан кишинин өзүнөн жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошого чейинки жасаган күнөөлөрүнүн бири калбай жуулуп турат. Ага чейин биз Арафа күнү bir gün орозо тутабыз, иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнү тутулган орозо 2 жылдык күнөөгө каффарат, 1 жыл мурдагы 1 жыл эми келе турган күнөөлөргө деди. Чыкылдаган сааттын сөзүнө маани берсеңиз, чык. Жата бербей төшөгүңдөн чык. Отура бербей бир жериңден чык. Үйүңдөн чык, жумушка чык, ишке чык, тоого чык, ары чык, бары чык деп отуруп, аягында бул өмүрдөн чыгарып ийет. Андыктан достор, төмөнкү пайгамбарыбыз алейхисаламдан бир хадисин белек кылам. 5 нерседен мурда 5 нерсенин кадырына жеткиле. Биринчиси, жашоодон чыгып кетелектен мурда, өмүрдөн өтүп кетелектен мурда тирүүлүктүн өзү чоң неемат, тирүүлүктүн кадырына жетели. Бул жашоо чоң бакыт кадырына жетели. Картайып кетелектен мурда жаштык кездин кадырына жетели. Кедей болуп кетелектен мурда колдогу байлыктын кадырына жетели. Убакыт кысталыш боло электен мурда бош убакыттын кадырына жетели. Бош убакыттын көбү телефон, TikTok, интернет, YouTube башка менен өтүп кетпесин. Андан кийинки негизгиси, оор электен мурда ден соолуктун кадырына жетели. Адам кымбат үйдө да, кымбат унаада да жашабайт. Адам эң биринчи өзүнүн денесинде жашайт. Эгерде бул денең ооруп аткан болсо, кымбат үйдүн да, кымбат унаанын да кымбаттыгы көрүнбөй калат көзүңө. Андыктан оорубаңыздар. Өмүрдөн чыкылдаган саат чыгарып жиберелектен мурда убакыттын, өмүрдүн кадырына жетели.